Ассаламу алейкум. Машина кеш каналының көрүүчүлөрү жана жазуучулары. Мынакей аралаш темадагы видеобузга да келип калды кезек. Биз Ош шаарында Жапалакуноо базарындабыз. Бүгүн 17 октябрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Бат эле баштай берели. Honda Fit 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 1.3 470 ming so'm. Şunun ile arkasında Toyota Caldina turат. Caldina 2. Kıymıldatkычтын kөлөмү 2 куб. Басы канча болду? 450 ming so'm. Oldu. Азыр şu басы такталган унааларды сиздерге көрсөтө берем. Бул жерде Honda Stream, сол руль. 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2. 380 ming so'm. Коробка механика. Honda Civic, оң руль, рестайлинг. 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 1.7 480 ming so'm айтылыш басы. Mazda 626 экен. 1998 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8 коробка механика. Так. 190 ming so'm. Honda Odyssey 2 380 ming so'm. Жакшы да түшүп берем дейт андан дагы. 2002 кыймылдаткычтын көлөмү 2.3 климат авто функциясы менен бир зоналуу. Жакшы. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө ошол подлокотник бар. Honda Stream комплектация абсолют 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 1.7 коробка механика. 500 ming dedиңер, ha? Arzanda bereriz. BMW 5. seriyada. ...1999 kıymıldatkычтын kөлөмү 2.5 коробка автомат 310 ming so'm. Есим байланыш номери ручка менен жазылган 773 51 73 74 болуш керек. Мына жакындатып сиздерге да көрсөтүп коюп атам. 310 ming so'm. Ford Focus 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 коробка механика. Жазуусуна көңүл бурбай эле коюңуздар. Айтылыш баасын жакшы эле айтып атат азыр. 220 ming so'm деп атат. Дагы да түшүп берем деп атат. Эси. Андан дагы.
жақсыдан. Так, эми комплектациясын көрсөтүп коелук. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Мынандай кожаный чехолдор кадалган. Отургучунда кондиционер, печка, бардыгы электроникасы иштейт деп атат. Жакшы эле, бирок жакшы эле экен. Сиз колго теерин айтып кое бербейсизби? Биздин каналдан кардар чыгып калышы мүмкүн. Реально. 200 миң, а? Жакшы. 200 миң сомго берип берем дейт. Ажатканага барган. Бу жерде Toyota Corolla турат. Канча деп атат экен? Corolla канча деп атасыңар? Басы 450. 2004 кыймылдаткычын көлөмү 1.6. Коробка механика. Зафираны сурагандар да бар эле. Маалымат катары көрсөтүп коеюн. Жылы жазылбаптыр. Эсин байланышканда номери жана коробка автомат деп жазылып турат. Жок, механика экен. Так, кимге кызык болсо өзүңүздөр да телефон чалып сурап аласыздар деп ойлоймун. Мына жөнүндө. Opel Zafira. Ол жерде азыр баасын айта кетем. 4 дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлору жакшы. 2000 кыймылдаткычын көлөмү 1.8. Коробка механика. 300 миң сом кеми бар дейт. Айтмакчы могу жерде азыр бир баскычты көрүп калдым. Мына контроль давление шин бар экен. Жакшы. Өчүрүп жандырып отурган. Мен принудительныйды биринчи жолу көрүшүм да. Жөнөкөй машинада эле бар болуп калат экен. Жакшы. Кондиционер, печка, коробка 5 ступка, механикада подогрев сидений да бар экен. Алдыңкы мына айдоочу менен жүргүнчүдө жана 4 айнектен электро көтөрүштү. Комплектация жакшы унан бирок. Баа кылыштыбы? Канчага чейин көтөрдү? Ооба, ким канча берем деди? Эң максимально. Ооба. Канча болот? 280 миң сом, а? Мейли. 280 миң сом болду. Так. Бул жерде Subaru Legacy. Оң руль. Эки миң 3 кыймылдаткычын көлөмү 2, турбина бар. Канча деп атасыңар? 6 миң доллар, а? Так, мо сигнализациябы же автозапуск менен кошо? Жакшы. Турботаймер менен японский өзүнүн монитору. Так, выдвижной же жөнөп ушундай эле турат да. Камера бар окшойт, а? Камера бар. Заднего видабы? Заднего вида. Мындай спортивный рычагдар го. Жакшы, өзүнө эм Legacy деле спортивный машинага окшошуп кетет. Види деле жакшы. Баасын канча дедиң? 6 миң доллар, а? Жакшы. Toyota Alphard 2005 кыймылдаткычын көлөмү 3 куб, жакындап көрсөтүп коеюн. 10 миң доллар. Уна жабык болуш керек, ачык экен. Мына японский өзүнүн монитору, климаты автофункциясы менен. Так. Так, могу жерде дагы бир мындай жакшынакай көрүнгөн Honda Jazz турат. Шуну көрсөтүп коелу. Эки миң 7 кыймылдаткычын көлөмү 1.5, коробка автомат. Кожаный подлокотник, монитор, климат автофункциясы менен кожаный руль. Так, басы жазылып аптыр да.
Honda Fit. Tümönектер бар. 2003 кыймылдаткычын көлөмү 1.5. Родная краска деп жазылып турат. 540 миң сом. Toyota Avensis 1 универсал 2000 кыймылдаткычын көлөмү 1.6. 300 миң сом. Коробка механика. Honda CR-V 1 sol rul 1998 кыймылдаткычын көлөмү 2. Коробка механика 450 миң сом айтылыш баасы. Toyota Wish. $2003 кыймылдаткычын көлөмү 1.8. $7200. Видеобузду жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктап жатып, ушул акырына чейин көргөн биздин көрүүчүлөрүбүзгө азаматсыңыздар дейбиз. Ушундай темпте активдүү көрө бериңиздер. Жана сөз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүнкү тартылган бардык видеолорубузду көрүңүздөр. Кызыктуу маалыматтар болду.